Mına dostlar, biz Sarıcazdabız, Sarıcazdын жайлоосундабыз. Каракол шаарынан эмес, то есть Аксудан ары bir 140 километр алыстык жерде экен. 140 километр алыстык жерде болгону менен бияка оңой менен машиналар келе бербейт экен, жол жок. Ушу сууну бойлоп келет экенбиз. Бардык эле машиналар жете албайт экен, баягы чоң мындай бышыкмын мен жыппын деген эле машиналар келбесе, андан ошо менен бирге биякта застава бар экен, пост бар экен. Постто ошо кызмат кылган жигиттер, ошолордон Аллах разы болсун, баягы эр жигит элчетинде, жоо этинде деп бизди ошолор сактап атып, коргоп аткан үчүн биз үйдө тынч уктап атабыз. Ошол пост Каракол шаарынын мэриясына караштуу экен, бирок ошол постто заставада пластик терезелери жок. Илгеркиде контрамарка экен, ошого дагы бир айына, то есть жылына бир 200 миң, 300 миң бөлүп турсак деле ошо посттор, заставалар оңолчуда экен. Качан эле бизде баягы ызы чуу болуп, согуш болгондо эле биз ошол биздин чегара кызматкерлерине жардам бере бербей алдын алсакпы деген менин оюм да. Ошон үчүн Каракол шаарынын мэри урматтуу ошо заставага дагы Каракол шаарынын депутаттары, чалатабы, Каракол шаарынын депутаттары ошо заставага дагы бир аз акча бөлсөңүздөр. Бул Каракол шаарына карайт экен, ушу чегара кызматкерлери. Андан сырткары биякта связь жок экен. Связьга чыгыш үчүн деген биз азыр тиги биз ылдый жакта эле, өтө эле төмөн жакта элек ушул жерге чыгып телефон менен сүйлөшөт экен. Бир гана ушул жерде тартат экен. Телефон менен сүйлөш үчүн мен азыр өзүм чыкканым 2 саат тынбай ушул жака чыгып Караколдогу мен досум менен байланыштым, үйдөгүлөр менен байланыштым. Эскерте кетсек, бул Сарыжаз, Сырт, Эң Илчек. Ошо биякта чабандардын жашоосун көрдүк.